Assalamu алейкум, урматтуу Бишкек Кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн 2 январ 2021 жыл, апта күнгө ишемби. Бул көрсөтүүдө биз сиздерге өзгөчө чыгарылыш тартуулайбыз. Бул көчө туугандар Чүй көчөсү. Күн батыштан күн чыгышты көздөй жүрсөңүздөр Бишкек шаарына киресиздер. Ал эми авторынак ушул жакта жайгашкан. Бүгүн биз сиздерге өзгөчө чыгарылыш тартууламакчыбыз. Кандай чыгарылыш десеңиздер, бизге ар дайым комментарийге биздин катталуучуларыбыз жазышат. Айыл чарба техникаларына керектелген техникаларды тартып көрсөт деп. Бул жакта туугандар мынакей Турциядан келген турецкий айыл чарба техникалары сатылат экен. Трактор, комбайн, кыскасы жер айдаганга керектелчү техникалардын баары сатылат. Агро дейт. Азыр мен сиздерге бул жактын ээси дагы менин жанымда, бир сыйра башынан баштап тартып көрсөтөбүз туугандар. Салам алейкум. Так, ушу бир башынан баштап тартайлы. Бул кандай техника, эмне кызматты аткарат? Бул техника воздушный сеялка. Высевает 26 видов культур. Овощная идет. Начинается от кукурузы, заканчивается до хлопков. Так. Точного высева идет. Мынакей. Баасы канча эми байке бул? Баасы бунун $13.700 турат. Баасы $13.700, Баасы $13.700. А бул? Бул культиватор междурядный идет. Культивация для любых видов культуры. Ага. Прополка идет. На каждый устанавливается от 45 до 75. Можете междурядья выставлять. И с подачей удобрения. Ага. Булун баасы? $7.900 турат. $7.900 туугандар. Кийинкиси туугандар көрсөтөлү. Сеялка. Она высевает также и клевер, и зерно, и также можете на ней высевать и сою, и люцерну. Это тоже Өзбекон фирма. Ее цена стоит $10.200. Ушул фирманыкы да булар Өздөкен деген, турецкий фирманын техникалары туугандар. Муну жанагы жерде иштеткенде адам иштебей деле калат да, почти өзү эле бүтүрөт жумуштун баарын. Кийинкисиге өтөлү. Бул фрезерный культиватор идет между сплошной обработки. На ней много можно предпосевным проезжать, сеять, можно на луки, на морковки, на все, после нее высевают. Баасы? $5.200. $5.200 туугандар. Бул роторный косилка. Роторный косилка. 1.95 захват алат. 15 1 гектарды 20-25 минутта полностью может справиться. 1 гектарды 20-25 мүнөттө эле бүтүрөт, Бүтүрөт. Жакшы техника экен. Так, бул ушун эле окшош эле окшойт, Так, булчу? Бул садовой опрыскиватель идет. Он с 8 форсунками идет. Также форсунки регулируются. Также можете меньше, больше давать, и также дальность регулируется. Ее. Буларды колдонгон жеңил эле, бир эмеде үйрөнүп алабы? Мисалы үчүн айылдан алып кетишсе Кыргызстандан сразу эле үйрөнүш алат, Жеңил эле. Жеңил эле. Биякта жок, ничего так сложного, ничего такого нету здесь. Она работает, его любой человек может с ним работать. Также у нас есть сервис, и также есть у нас
доставка, и можем мы поехать туда, установить, показать, научить и О. приехать. Караңыздар туугандар, доставка бары бар, жада калса апарып, сиздерге үйрөтүп, көргөзүп дагы берет экен. Так, бул нерсени көрдүк. Эми бул жакта мол жанагы чөп боолой турган окшойт, э? Пресс-подборщик. Бул да турецкий. Ооба, бул да турецкий пресс-подборщик 1.55 захват менен кетет. Аха. Бир суткада 2,5 миң түк чыгарат. Бир суткада Ооба. 2,5 миң түк чыгарат. Биякта вязалка немецкий кетет. Полностью аппарат. А өзү полностью идет с Турции. Вязалка берется с Германии. Также у нее есть для арыков колеса, чтобы жатка не бился в землю. Аха. В Кыргызстане они очень много, у нас особенно в Аше они работают. А булардын эмеси запчасты эми. Запчасты проблем жоқ. Запчасть Гарантия проблема бир жыл жоқ. берилет бүт техникага и сервисное обслуживание, и также выезжаем мы место, куда приобрели фермеры, там мы запускаем, учим, показываем все полностью и выезжаем. Ооба. Жакшы экен туугандар. 1 жылга гарантия берилет. Окутат, көрсөтөт, үйрөтөт. Запчасть проблема эмес туугандар. Мынакей, бул. Был компактор сплошной обработки перед посевом. Ага. Проезжает, он идет 4,5 метров предпосевным. После пахоты вы с ним можете проехаться и сразу за ним же следом запускать сеялку и так работать, высевать. Булардын баарынын фирмасы бир экен, э? Барының фирмасы бир, өздөкөн фирма кетет, фирма Агротурк. Агротурк. Это Ага. Бишкеке у нас, это дискатор идет. Дискатор. Дискатор после уборки кукурузы, его много применяют, он прореживает их корни. И в этом, и после него можете снова же также высевать кукурузу. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстандын баардык жерине жеткирип берүү бар. Ушул техникалардын баарын өздөрү көрсөтүп, үйрөтүшүп берет. Бузулган жерлери болсо, запчасттар проблема жок туугандар, дагы бир ирет айта кетели. Так, кийинкиси. Так, bu силосоуборочный. Комбайн роторный кетет, барабанный. Ага. Эки рядный кетет. 1 саатта 50 тоннага чейин касит кылат. 1 саатта 50 тоннага чейин. Ова. Также это идет его датчик, ставится в трактор, которым вы можете управлять хоботом. И также вы можете его применять также задом. На первую заезд вы можете заезжать задом трактора, когда вы себе проделали дорожку, прокосили, чтобы не топтать кукурузу. Тут также можете вы его открыть, просто переставляется кардан сюда, все, становится трактор здесь. Также вы можете работать, и сзади цепляется прицеп, и тут еще идет что? Самоточащие ножи. Она ножи точит сама, не надо снимать нож, не надо ничего убирать. Также это регулируется длина силоса, там от 3 до 12 сантиметров. Можете скашивать. Мынакей туугандар. Караңыздар. Сиздер колдо аябай көп убакыт кетирбей ушул техникаларды сатып алып, аябай убакытты дагы үнөмдөп, сиздердин дагы мындай жеңил жумушуңуздарды бүтүргөнгө. Бұл трактор Тумасан. 75-жылдан бері Тумасан завод Турцияда иштеп атат. Тумасан завод, э? Ооба, завод Тумасан, турбина, интеркулер. Это оригинал трактор кетет, 85 ат күчү кетет. Также противовесы у него идут 400 килограмм. Задняя навеска, подъемность у него 4 тонны, что она может работать 85 лошадьми, 4 корпуса плуга, свободно может она возить ее. 85 аттын күчү бар. Бул трактордо 85 аттын күчү бар экен туугандар. Тумасан заводунан чыгат экен, э? Бул ушул жакта турган техникалардын бардыгын иштете алат. Бардыгын иштете алат экен туугандар. Баасы канча эми ушул трактордун? 36.200 доллар. Баасы $36.200. Мынакей жаңы, заводской. Заводской жаңы трактор. Без пробег. Без пробег.
Ага, рахмат. Ну, опрыскиватель для любых культур. Выдвигается она 16 метров, также гидравлика поднимает, отпускает, также она может воду сам же вкачивать, сам же перемешивать. Четырехмембранный насос идет, сантиметровая бочка пластик идет, также на нее год гарантия сервисное обслуживание, бронзовые идут у них форсунки. Поднимается она до высоты где-то 1,80 м, можете работать на нем. Бул жактагыларды дагы эң акырында көрсөтөлү туугандар. Это фирма Айден клуб идет, она настраивается от 35 до 45. Можете выставлять его. Также настройка, также все, мы выезжаем вместо. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жактагы сатып жаткан байкелер менен баарын бир сыйра көрүп комментарий берип чыктык. Тракторду көрдүк, бул жактагы комбайндарды көрдүк. Кыскасы туугандар, бул техникаларды, айыл чарба техникаларын алсаңыздар, сиздерге бир топ эле жеңил болот. Дагы бир ирет айта кетейин, Кыргызстандын бардык жерине жеткирип берүү бар. Бул турецкий техникалар. Андан сырткары бузулган жерине запчас проблема болбойт. Өздөрү барып кандай иштетет, кантип бул техникаларды иштетсе болот, баарын өздөрү көрсөтүп беришет. Бул байкелердин азыр телефон номерин алалы сиздерге. Так, визиткасын алдык, мынакей рахмат. 0550 33 44 44. Бул байкелердин телефон номерин биз экранга, описанияга дагы калтырабыз. Ошол жактан байланышсаңыздар болот. Ал эми Бишкектеги адрес туугандар, бул Чүй көчөсү, э? Чүй көчөсү туугандар. Улица Фрунзе, Военно-Антоновская. Улица Фрунзе, кечиресиздер. Бул көчөдөн, Фрунзе көчөсүнөн түз барсаңыздар, бул жакта Дордой Моторс, андан кийин Ош базар, шаарга кирип барасыздар. Базарына 2 километр жетпей. Базарына. Бул жакта авторынак Уна базарга туугандар 2 километр аралыкта жайгашкан, мынакей. Ушул жер. Телефон номерин мен дагы бир ирет айтып кетейин, экранга калтырам. Бул байкелер менен байланышсаңыздар болот.